Азыр биз базадан кыздарды кантип текшериш керек, ошол боюнча видеодон көрсөтөм. Ошол видеону көрүп обязательно кыздарга берип койгула, чтобы катталган кыздар деле кайра перерегистрация кылбаш үчүн. Перерегистрация бул өтө жаман нерсе. Анткени бул нарушение катары кетет да. Мынакей бул биздин кабинетибизге киргенден кийин мына бул жакта деген сообщество деген бар, ошону басабыз. Сообщество дегенди басып туруп эң асты жагына түшөбүз. Асты жагында мынакей бизде мындай отправить сообщение дегенин астында монтип жазылып турат. Линия турат, ошол жака кимди каттайын деп аткан болсок, ошол кыздын фамилия атын жазып көрөбүз. Мисалы үчүн мына бул жакта Бакирзинова Айзат дейт да. Ошону жазып көрөлү. Бул катталган кыздар уже. Мынакей жазгандан кийин эле мынакей чыгат, көрдүңөрбү? Бакирзинова Айзат деп чыгып атат. Муну бассак, мынакей бул Бакирзинова Айзаттын данныйлары чыгат. Туулган күнү, кайсыл региондон болот, мынакей Бишкек деп турат. Жана регистрационный номерлери чыгат. Эгерде бунун наставниктери ким экенин көрөйүн десек, мынакей наставник Канаева Перизат деп турат. Вся ветка дегенди бассак, мынакей бүт баары чыгат мынтип астынан, көрдүңөрбү? Анан директоруна чейин чыгат да. Мисалы үчүн азыр директор азыркы учурда мен болгон үчүн мына директор болуп мен чыгып атам. Ошонун анан үстүндөгү вышестоящий наставниктердин баары көрүнөт. Анан дальше мынакей кайра киребиз бул жака. Эгерде дагы башка бирөөнү текшеребиз десек, мынакей так. Мисалы үчүн Бекболот кызы Айжанар дейт. Мынакей ошону басып көрөлү. Бул катталбаган кыз. Мынакей регистрация боло элек кыздар, мынакей көрдүңөрбү? Эта группа пуста болуп чыгат. Эгерде катталган болсо, ушул жактан фамилия аты чыгып калмак. Бирок эта группа пуста дегенде, значит, бул мындай консультант жок.